Депутаттарға кайрылайын деп атам да. Курултай мыйзам сөттү, курултай тигиндей болду, курултай мындай болду деген акылдуулар. Ел түздөн-түз президенттин алдына барып өздөрүнүн көйгөйүн айтса, анын эмнеси жаман экен? Анча-мынча маселелер чечилип атат. Анын эмнеси жаман экен? Элден өткөн мыйзам жок. Эл керек болсо парламент эмес, президенттик тактыда шыпырып түшөт керек болсо. Ким болсоң дагы. Анткени эл сел деп коет. Эл менен ойношуп болбойт. Элден өткөн мыйзам жок. Мыйзамдуу, мыйзамсыз деп акыл сынасыңар, сындайсыңар. Таң калыштуу адамдар көп дүйнөдө. Бирок айтарым, булар болбос тарапташтарыңарга ишенбегиле, потому что бул жакта 7 миллион эл турат. Ошол жерге барган элдер келесоо эмес. Президенттин алдына көйгөйлөрүн айтып, анча-мынчасын чечип атат. Анын эмнеси жаман? Эмне мынча элге каршы чыгасыңар? Парламентте отурган кээ бирки чимкириктерди биз жакшы билебиз. Кандай иштегенсиңер, ким болгонсуңар, кандай адамсыңар? Эмне элди келесоо ойлоп атасыңар? Мыйзамыңыр ойнойт, апарып шыпырып түшөт керек болсо парламентиңе. Эл толкуй турган болсо, буну эл деп коет. Анан адам укугу тебеленди, анан абактагыларды тигинти-минти. Ошол абактагылар адам укугун билет экенсиңер. Президенттин укугун ойлонбойт белеңер. Адамдын жеке аброюн ойлобойт белеңер. Зектерди колдогондор дагы зектерди бүтүндөй элдерди зек кылганыңар эсиңерден чыктыбы? Ошону айтып койбойт белеңер, эй, ал деген президент, элдин тандоосу менен барган президент, кыргыздын ажоосу. Президенттик аброюна шек келтирбе. Не только президенттик аброй, адамдын аброюна эч ким шек келтиришке эч кимдин акысы жок. Акылдуу экенсиңер, кайда элеңер ушул акылыңар башында? Айтпайт белеңер. Кымындай кызсың айланайын, жакшынакай бол, сылык сүйлө, маданияттуу сүйлө дейт белеңер. Дөдүрөгөндө чек болот. Өзүңөр деле акылдуу ойлоп, бияқта карапайым эл 7 миллион элди келесе ойлогула. Эл деп коет, элден өткөн мыйзам жок. Айтарым ошол сиздерге. Алга Кыргызстан.